Аккуулар. Ганс Христиан Андерсен. Илгери өткөн заманда чабалекейлер кыштоого барган жерде бир хан жашаган экен. Анын 11 уулу жана Элиза деген жалгыз кызы болуптур. Уул балдар мектепке барып, тамга таанып жазганды, китеп окуганды билип калышкан эле. Балдар мектепте окуп билим алып жатканда, Элиза үйдө куурчактар менен ойноп, убакыт өткөрчү. Балдардын балалыгы сонун болчу. Бирок аз эле убакытта баары өзгөрдү. Балдардын апасы көз жумуп, хан жаңыдан үйлөндү. Хандын жаңы аялы зар сыйкырчы экен. Ал балдарды дароо эле жактырбай калат. Биринчи эле күнү падышанын сарайында той болуп жатканда, балдар өгөйнеси кандай зар экен билишти. Ага таттуу сурап барса, ал «Силерге ушул эле болот» деп бир чыныга кум салып берет экен. Дагы бир жума өткөн соң, өгөйне Элизаны жок кылып кутулам деп, айылда жашаган кедей адамдарга тарбия алсын деп жөнөтүп салат. Анан жаңы ханыша ханга балдары жөнүндө жок нерселерди айтып, аларды жаман көрүндүрөт. Хандын ушунчалык ачуусу келип, уулдарын көргүсү келбей калат экен. Анан ханыша балдарды чакырып, «Ар бириңер капкара каргага айлангыла. Менин сарайымдан ары карай учуп, өз окатыңарды кылгыла» деп каргаптыр. Бирок анын каргышы толугу менен аткарылбай, жигиттер карга эмес, адеми аккууларга айланат экен. Куштар сарайдын терезесинен карындашы Элиза жашаган айылды көздөй учуп кетишет. Аккуулар Элиза жашаган үйдүн үстүнөн учуп баратканда таң ата элек болчу. Эч болбосо карындашыбызды бир көзүбүз менен болсо да көрсөк деп үйдүн үстүнөн дагы учушат. Бирок Элиза уктап жаткан болот. Куштар бийик булуттарга чейин көтөрүлүп, аралга чейин созулган караңгы токойго учуп кетишет. Абай куш Элиза кедейлердин үйүндө жашап калат. Күндөр өтөт. Кээде шамал короодогу роза гүлүн сыйпалап сурайт экен. «Бул дүйнөдө силерден өткөн сулуу барбы?» десе, розалар башын чайкап, «Элиза бизден сулуу» деп жооп берчү экен. Ошентип Элиза 15-ке чыкты. Үйүнө кете турган күн келди. Ханыша Элизанын гүлдөй ачылган сулуулугун көрүп, ого бетер ачуусу келип, мурдагыдан да жек көрөт. Заар аял Элизаны ага-инилериндей кушка айландыргысы келди. Бирок хан кызын сагынгандан көргүсү келет. Ошол себептен заар өгөйүнө сыйкырдай албай калат. Эрте менен ханыша өзүнүн канасына кирип, бурчекте отурган 3 баканы алып биринчисине айтат экен. «Элизаны көргөндө башына секирип кон. Сендей жалкоо жана келесоо болуп калсын». Башка бакага: «А сен Элизанын маңдайына секир. Сендей түрү суук болуп калса, атасы да тааныбай калат. Сен болсо төшүнө секир. Сендей заар болсо, аны эч ким жактырбайт» деп өгөйүнө бакаларды сууга таштап жиберет. Суу ошол замат ылайланып кетет экен. Ханыша Элизаны чакырып, сууга түш дейт. Элиза сууга түшөр замат бир бака чокусуна, экинчи бака маңдайына, үчүнчү бака болсо төшүнө секириптир. Бирок Элиза аны байкап да койбойт. 3 бака болсо кыздын денесине тийген замат кызыл гүлгө айланат. Элиза болсо сууга кандай сулуу болуп кирсе, ошол бойдон чыгат. Анда заар ханыша Элиза капкара болуп калсын деп, денесини жаңгактын ширеси менен, бетин сассык май менен сүртүп, жибектей чачын чаташтырып салат. Эми Элизаны бир да адам көрсө тааныбайт. Атасы да көрүп, бул менин кызым эмес дептир. Элиза көз жашын төккөн бойдон хандын сарайынан чыгып кетет. Кай жака бараарын билбей, Элиза токойго кетет. Эмне болсо да, кандай болсо да,
заар өгөйүнө кууп чыккан бир тууган ага инилеrini табам деп чечет. Байкуш Элиза токойго жеткиче кеч кирип кетет. Айласыздан чарчаган кыз токойдо арчанын түбүндө түнөп калат. Түнү бою Элизанын түшүнө бир туугандары кирип чыгат экен. Бала кезинде бирге ойногондору, китеп окугандары. Элиза ойгонгондо бетин жүйүмдеп жакын эле жерде аккан сууга барат. Жай аккан таптаза сууда күзгү сымал өзүңдү көрсөң болот эмеспи? Ошентип кыз сууга эңкейгенде өзүн көрүп чочуп кетет. Ушунчалык бети капкара, түрү суук болуп турган экен. Элиза аккан сууда жакшылап жуунганда өгөйнеси сүрткөн жаңгактын ширеси, сассык майлар кетет. Бир заматта Элиза кайра апапакай суп-сулуу кыз болуп калат. Кийимин кийип, узун чачын тарап өрүп, Элиза кайра жолун улантат. Токойдо кетип баратып, Элиза бир кемпирди жолуктурат экен. Саламдашкандан кийин Элиза кемпирден сурайт экен. Менин 11 бир тууган ага-инилерим бар. Алар бул жактан өткөнүн көрбөдүңүзбү? Деп сураптыр. Жок, 11 жигитти көрбөптүрмүн. Бирок кече башында алтын тажысы бар, дарыянын бетинде сүзүп жүргөн 11 ак кууну көрүп бир таң калдым эле. Деп кемпир ошол жерге жолду көрсөтүп берет экен. Элиза кемпирге рахматын айтып, жолун улантат. Өзөндүн боюнча ылдый баратып деңизге жеткенде, эс алайын деп Элиза бир ташка отуруп, эми каяка барам, кайдан издейм деп ойлонот экен. Ошентип кыз ойлонуп турганда, деңиздин толкундары сыйпалаган таштарга көзү түшөт. Суу таштарды сыйпалап атып, кырларын сыйда кылып сүрүптүр. Ушуга канча мээнет кетти. Катуу таштарды төгөрөк жана сыйда кылып, деңиздин суусу чарчабастан эң катуу ташты сыйпалап атып жеңет экен. Эми мен да талыкпастан бир туугандарымды издейм. Рахмат силерге толкундар, деп Элиза кайра жолун улантат. Кеч кирип баштаганда Элиза ак кууларды көрөт. Узун ак мончоктой биринин артынан бири, башында алтын таажы жылтыраган 11 куш учуп баратыптыр. Элиза коркуп учуп кетпесин деп, бадалдын артына жашынып калат. Ак куулар канаттарын жайып сууга конгондо күн батат. Ошол замат куштардын ак канаттары түшүп, 11 кычыраган жигитке айланыптыр. Аны көргөн Элиза көп жылдын арасында аябай өзгөрүп калган бир туугандарын таанып, кыйкырып жиберет. Жашынган жеринен чуркап чыгып, баарын атын айтып, кучактап кирет. Бир туугандары да суп-сулуу болуп чоңоюп калган карындашын тапканына аябай сүйүнүп, жашын токтото албай ыйлаптыр. Анан ар бири эмне болгонун айтып берет экен. Эң улуу агасы: биз күн чыгып батканга чейин ак куу болуп учабыз. Күн батканда болсо, биз кайра адамга айланабыз. Ошон үчүн күн батканга 1 саат калганда жерге конгону шашабыз. Антпесек учуп баратканда адамга айлансак, бийиктиктен жерге таштай түшүшүбүз мүмкүн. Адам уча албайт да. Жашаган жерибиз башка. Деңиздин ар жагында керемет жер бар. Ал жака жол жок, учуп барыш керек. Учканда да жолдо бир да эс алганы арал жок. Бир гана деңиздин так ортосунда бир жар бар. Бирок ал ушунчалык кичинекей. Баарыбыз тик турсак да бири-бирибизге жабышып турганда гана батабыз. Ал болбосо өзүбүздүн жерибизге эч качан келе алмак эмеспиз. Деңиз аябагандай чоң. Күн чыккандан батканга чейин биз учуп өтө албай койдук. Бир жылда 2 эле жолу үйгө келип кеткенге мүмкүндүк болот. Ошентип келген сайын бул жакта 11 күн жүрөбүз. Төрөлүп өскөн жерибизди, сарайыбызды алыстан көрөбүз. Бул биздин мекенибиз, бул жаныбыз тарткан жерибиз. Бул жерден сени кайрадан таптык, алтын карындашым. Бул жолу келгенибизге 9 күн болду. 2 күндөн кийин кетишибиз керек. Сени кантип ала кетсек экен, а? Кемебиз да, кайыгыбыз да жок. Силерди ханышанын сыйкырынан бошото алсам гана, деп Элиза өкүнүп калды. Ошентип түнү бою сүйлөшүп отуруп, таң атарда бир туугандар уктап калышат экен. Элиза ойгонгондо баары кайрадан куш болуп калыптыр.
Улуу агалары учуп кеткен болсо, алардын эң кичүүсү Элиза менен калыптыр. Кеч кире баштаганда 10 куш кайра учуп келет, а күн батканда аккуулар кайра адамга айланышат. Эртең биз кайра учуп кетишибиз керек. Эмки жылга чейин келе албайбыз, деп улуу агасы айтат. Бирок сени таштап кете албайбыз. Жүр биз менен. Мен сени өзүм алыска чейин колума көтөрүп кете алам. 11 жигит болуп, сени деңизден алып кете албайбызбы? Ооба, ала кеткилечи, деп Элиза суранат экен. Түн бою алар талдын чыбыктарынан тор сыяктуу куштар көтөрүп уча ала турган кызга орун жасашат. Күн чыкты. Куштар торду тумшуктары менен илип, жаадан чыккан жебеден да тез учушту. Бирок баары бир мурдагыдай тез эмес. Себеби мунусунда карындашын да көтөрүп баратканда. Күн аяктап баратканда аба ырайы бузулуп баштады. Элиза күндүн батканын көрүп, асты жакта жарды издеп таппай корко баштайт. Азыр кеч кирсе, куштар жарга жетпей адамга айланып деңизге кулап чөгүп кетсе, баарына Элиза күнөөлүү болот деп ойлойт. Аз келгенсип асманды капкара болот каптай баштайт. Шамал күчөй баштайт. Чагылган жалт-жулт этет. Күн сууга тиейин деп калганда Элизанын жүрөгү дүкүлдөп кетти. Бир маалда аккуулар ылдый карап тез учушту. Элизага таштай эле түшкөндөй болуп көрүндү. Бирок куштар дагы деле учуп баратты. Күн жарымына чейин сууга батканда Элиза жардын чекесин көрдү. Аябай кичинекей жарга куштар конор замат түн кирет. Аккуулар кайрадан адамга айланат. Жаан жаап кирди. Күн күркүрөп, шамал күчөп, толкундар бийик көтөрүлүп, балдарды башынан ылдый суу кылды. Ошентсе да балдар бири-биринин колун кармап, жылуу сөз айтып колдоп турушту. Таң атаарда шамал басылып, күн чыкканда балдар кайрадан кушка айланат. Элиза бир тууган ага-инелери менен жолун улантат. Түшкө жакын Элиза тээ алыста айланасында кооз пальмалар, укмуштуу гүлдөр өскөн чоң ак сарайды көрөт. Ушул сарайга баратабызбы деп Элиза сураса, аккуулар башын чайкап коет. Себеби ал болгону көздү алдаган мираж болот. Жакыныраак учуп барганда сарайдын ордуна асманды тиреп турган тоолор, пальма менен гүлдүн ордуна токой туруптур. Барып, акыры чыныгы жер пайда болду. Жээкте жашыл талаалар, андан ары токой, андан ары бийик сарайлары бар чоң шаар туруптур. Күн баткыча дагы убакыт көп. Элиза менен аккуулар тоонун боорундагы үңкүрдүн кире беришинде килемдей болуп өскөн чөпкө отуруп эс ала баштады. Бул аккуулар жашаган үй. Кана, бүгүн кандай түш көрөт экенсиң деп Элизанын иниси бөлмөсүнү көрсөткөнү чакырат. Силерди зар ханышанын сыйкырынан айыктырганым түшүмө кирсе экен, деп Элиза көзүн жумуп уктап калат. Элизанын түшүнө күндүз деңизде көргөн сарайга учуп баратканы кирет экен. Сарайдын алдынан бир сулуу пери тосуп чыгат. Ал перинин аты Фата Моргана. Перинин өңү эмнегедир аябай жылуу учурады. Мурда токойдо башындагы алтын тажысы бар аккуулар жөнүндө айтып берген кемпирге аябай окшойт экен деп Элиза ойлонуп калат. Сенин бир туугандарыңды куткарса болот, деди Фата Моргана. Бирок сенин тырышчаактыгың жана кайраттуулугуң жетеби? Суу сенин колдоруңдан дагы жумшак. Ошентсе да ташты тоголок сыйда кылат. Бирок сенин колуң сезген орууну суу сезбейт. Коркконуңда жүрөк кысылганын да суу сезбейт. Мына колумдагы чалканды көрдүңбү? Эсиңе тут. Ушундай чалкан үңкүрдүн жанында жана мазардын жанында өсөт. Колуң ооруганына карабастан ушундай чалканды жулуп, 11 жеңи узун көйнөк жаса. Даяр болгондо аккуулар кийсин. Көйнөк куштун денесине тиер замат зар сыйкыр жоголот. Дагы бир нерсени унутпа. Өзүңдүн жумушуңду баштап аягына чыкмайынча, бир ооз сөз же үн чыгарбашың керек. Эгерде ушул шартты буссаң,
Куштар экинчи адамга айланбай, түбөлүккө аккуу бойдон калып калат. Бир туугандарыңдын жаны сенин колуңда. Деп Фата Моргана колундагы чалкан менен Элизанын колуна бир чаап жок болуп кетиптир. Чалкан чакканда Элизанын колу өрттөнүп күйгөндөй ооруганда ойгонуп кетет. Күн жарык, жаткан жеринде болсо түшүндө көргөндөй бир түп чалкан жатыптыр. Элиза үңкүрдөн чыгып, пери айткан жумушту баштайт. Назик, жумшак колдору менен чалкандын заарына карабай жулуп баштайт. Чакса чага берсин, ооруса ооруй берсин, бир туугандарымды сактап калсам болду деп, Элиза ишин токтотпойт. Кечинде куштар учуп келет. Карындашыны кантип күн өттү деп сураса, Элиза жооп бербейт. Байкеси карындашыма эмне болду деп кыжалат боло баштайт. Заар ханышанын жаңы сыйкыры окшойт. Деп кыздын колун караса, чалкандан колдору жара-жара болуп кетиптир. Бизди куткарам деп байкуш карындашыбыз жанын кыйнаган турбайбы? Деп кичүү иниси ыйлап жиберет. Анын көз жашы кыздын колуна тамчылаган жерде жаралары сакайып калат экен. Бир туугандарыны тезирээк куткарайын деп Элиза күнү түнү иштеп чыгат. Бир көйнөк тигилип бүтүп, экинчисин баштап жатканда тоо жактан кызыл күндөр чыга баштайт. Ал мергенчилер иттер менен ууга чыккан болот. Элиза коркуп, үңкүргө кирип жасап бүткөн көйнөктү жана чогулткан чалканды бекитип коет. Мергенчилер жакындаган сайын иттердин үндөрү каттуураак чыгат. Көп күттүрбөй эле биринчи иттин артынан дагы эки ит чуркап чыгат. Аз убакыттын ичинде мергенчилер да жетип келет. Алардын ичинен эң сулуусу ошол жердин ханы экен. Хан Элизаны бир көрүп эле жактырып калат. Анан жанына келип, «Бул жака кантип келип калдың, чырагым?» дептир. Бирок Элиза башын чайкап эле коет. Эгерде кыз бир үн чыгарса, анын бир туугандары куш бойдон түбөлүккө калып калат экенин унутпайт. Хан кыздын колундагы жараларды көрүп калбасын деп, Элиза колдорун көйнөгүнүн жеңине катат. «Мени менен жүр. Сен бул жерде калганың болбойт. Бул жерде жапайы жаныбарлар бар. Сени жеп кетиши мүмкүн. Мени менен сарайда жашайсың. Сонун кийимдерди кийесиң. Башыңа алтын таажы тагасың», деп сарайга алып кетет. Элизанын ыйлаганын көрүп хан, «Мен бир гана сенин бактылуу болушуңду каалайм. Ыйлаба, баары жакшы болот, көрөсүң», дептир. Ошентип, Элиза менен хан сарайга кетишет. Кечке маал хан жашаган шаарга кирип келишет. Шаардын ортосунда кооз үйлөр, бийик мунаралар менен бирге килейген сарайы бар экен. Ак таштан жасалган чоң каналарда килемдер, сүрөттөр, алтындан жасалган идиште Элиза көрө элек мөмөлөр бар экен. Бирок Элиза анын баарына карап да койгон жок. Ал бир туугандарыны эстеп ыйлаганы ыйлаган. Хандын жардамчылары Элизага укмуштуу кийимдерди, бермет мунчок, алтын сөйкөлөрдү алып келип берет. Аны кийген Элиза ушунчалык чырайлуу болуп калат. Хан аны көрүп, үйлөнөм деп чыгат. Бирок хандын вазири хандын кулагына, «Тудук кыз токойдо жашаган сыйкырчы болсо керек. Хандын жүрөгүн сыйкырдап алган жокпу?» деп шыбыра баштайт. Хан болсо аны укпай коет. Элизанын көңүлүн алам деп, хан ырчыларды, бийчилерди чакырып, дастырконго түрдүү даамдуу тамактарды койсо да, кыздын көңүлү көтөрүлбөй коет. Анда хан Элизага бир кананы көрсөтөт. Ал жерде үңкүргө окшотуп дубалдарга жашыл килемдерди илип коюптур. Жерде болсо бир топ чалкан жаткан экен. Дагы бир дубалда Элиза жасаган көйнөк илинип туруптур. Анын баарысын керек болуп калабы деп, хандын жардамчысы ала келген экен. «Мүмкүн үйүңдү сагынсаң, бул жерге келип бир аз сагынычыңды жазсаң болот», деп хан айтыптыр. Чалкан менен көйнөктөрдү көргөн Элиза сүйүнүп кетет. Хандын вазири кызды жамандаганына карабай, хандын Элизага болгон махабаты күчөйт. Кыз дагы хандын кылган мамилесин көрүп, ханды жакшы көрө баштайт. Элиза азабын ханга айтып бөлүшкүсү келди. Бирок ага инисини куткарам десе, перинин айтканын кылыш керек болчу.
Ар бир түн кыз өзүнүн үңкүргө окшотуп жасалган канасына барып, көйнөктөрдү жасады. 6-чы көйнөк даяр болоюн дегенде чалкан түгөнүп калат. Дагы жуулуп келиш үчүн мазарга барыш керек. Коркконуна карабай Элиза мазарга барып, дагы чалкан жуулуп келет. Аны болсо бир гана адам көрөт. Ал хандын вазири. Эртелеп туруп ал баарын төкпөй чачпай ханга айтып берет. Хан, аны кетириш керек. Ал зар сыйкырчы, деп кайра хандын кулагына жалган айтып баштайт. Анын баары калп, мен сага ишенбейм, деп хан жооп берсе, анда бүгүн түнү мени менен кошо барыңыз, бирге аңдыйбыз, дептир. Түнү вазир менен хан Элизанын мазардан чалкан жуулуп келгенин көрүшөт. Кийинки түнү Элиза дагы мазарга чалкан жуулганы барат. Аны көргөн хан вазирдин сөзү чын экен деп күмөн санап баштайт. Эч нерсени билбеген Элиза көйнөктөрдү бүтөйүн деп калганда 11-чи көйнөккө чалкан жетпей калат. Айла жок, дагы мазарга чалкан жуулганы барыш керек. Ошентип Элиза түнү акыркы жолу чыкканда, артынан хан менен вазир аңдып аткан болот. Мына, көрдүңүзбү? Хандын колуктусу түн ичинде мазарда эмне кылмак эле? Аны зынданга камап, тез арада өрттөп жибериш керек. Болбосо баарыбызды сыйкырдап салат, дептир. Хан аргасыздан макул болот. Элизаны зынданга камап, мазарда жуулган чалканды алдына таштап коёт. Ал чалканды төшөктүн ордуна, мурда жасаган көйнөктөрдү болсо, жаздыктын ордуна колдонсун дейт. Элизага ошол эле керек болот. Андыктан кайрадан чалкандан көйнөк жасап баштайт. Кечинде зындандын жанында куштун канатынын какканы угулат. Ал Элизанын иниси издеп учуп келиптир. Элиза бир тууганын көрүп ыйлап жиберет. Бүгүн Элизанын акыркы түнү болсо да, кыз жумушуну аяктаганына сүйүнөт. Таң атаарда сарайдын алдына Элизанын 11 бир тууганы хандын алдына кирип суранабыз деп келет. Бирок хан уктап жатат деп аларды киргизбей коюшат. Хан жигиттердин үнүн угуп ойгонуп, терезеден ким деп караса, күн чыккандан жигиттер кайрадан кушка айланып калган болот. Ошол себептен хан 11 куштун учуп кетип атканын гана көрүп калат. Элизаны арабага отургузуп өрттөгөнү алып баратканда, 11 акку учуп келип алдына конот. Элизага эч кимди жакындатпай канаттарын кагып, кызды коргошот. Кыз болсо даяр көйнөктөрдү куштардын үстүнө жапканда, аккуулар заматта адамга айланышат. Бирок бир туугандарынын эң кичүүсүнүн көйнөгүнүн жеңине чалкан жетпей калып, анын колу куштун канаты бойдон калып калат. Перинин айтканын аткарып, заар ханышанын сыйкырын жок кылган кыз, эми сүйлөсөм болот, мен күнөөлүү эмесмин, дептир. Аны көргөн эл таң калганынан оозун ачкан бойдон катып калат. Хан туура эмес иш кылганын түшүнүп, Элизадан кечирим сурайт. Акалп айткан вазирин зынданга камагыла деп буйрук берет. Элиза менен хан үй бүлө куруп бактылуу жашап калат экен. Бул жомокту болсо мага Элизанын чөбөрөсү айтып берди. А мен силерге айтып бердим. Жаккан болсо лайк басып коюңуздар.